Assalamu алейкум достор. Кайрадан эфирге чыгууга туура келди. Мүмкүн болсо бөлүшүп коюңуздар. Азыр гана УКМКдан келдик. Ураимов Мирлан боюнча кыскача маалымат. Эч кандай билдирүү бербей туруп эле, алдын ала чакыруу бербей туруп эле үйүнөн алдынан кармап кетишкен. Кармаганын себеби бизге башында белгисиз болуп аткан. Эмне себептен кармап кетти, эмне болду, себеби эмне экен дегенде суроолор бизге бүдөмүк мойдон калган болчу. Адвокаты кирип чыгып бизге маалымат айтты. 22 же 21 январда бир постко комментарий калтырган экен деген миш. Бунун баары миш. Ошонун негизинде кармалыптыр. Тугандар, биз өзүбүздүн оюбузду эркин айта албасак, адам катары малдан айырмаланып аң сезимибиз болуп жазууну билсек, өзүбүздүн оюбузду жазуу түрүндө сүйлөө менен билдирсек болбойбу? Же эмне биз мал болуп мөөрөп майрашыбыз керекпи, же кандай болушубуз керек? Бул аябай бул коркунучтуу. Бүгүн ошол өзүнүн пикири деп буга таңылып атат, бирок Ураимов Мирлан айтып атат. Мен эч жерге андай жазган эмесмин, ал мага таандык эмес деп атат. Аны өздөрү дагы тастыктап бере албай атат, жазган жазбаганын. Бүгүн туугандар, адилеттүүлүк үчүн, акыйкаттык үчүн күрөшпөсөк, эртең ар бириңдин башыңда болуп калышы мүмкүн. Ар бирибизди садага чабышы мүмкүн. Бейгүнөө бийлигине, мансабына таянып, мыйзамсыз ар кандай иштерге алып жоопко тартышы мүмкүн, сындырышы мүмкүн. Бүгүн аны өздөрү далилдеп отурат. Эгерде мыйзамдуу сурак кылам десе, же мыйзамдуу бир нерсени териштирем десе, алдын ала билдирүү бериш керек, чакыруу бериш керек. Акыры адамбыз. Болгону ошол экен, комментарий жазган имиш бир постко, ал дагы миш. Экспертизадан такталды, анан тигинти мынтти деген миш. Азыр 48 саатка ошол СИЗОдо калтырды. Келгиле. Адилеттүүлүк, акыйкаттык, мыйзамдуулук дегендер бар да арабызда. Кыргыздын мыкты-мыкты уул кыздары барбыз да. Колдоп алалы, коргоп алалы. Ошентип кыргызга күйгөн, мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү талап кылган жигит кыздарыбызды сындыра бериш керекпи? Качанга чейин уланат мындай? Кече Жогорку кеңеште бир жакшы сөз айтылды эле бир киши тарабынан. УКМКдан элди коргош керек болуп калды. Милиция, соттон элди коргош керек болуп калды. Наоборот болду, элди коргобой эле алар. Деген нерсе бүгүн далилденип атат, бир күн өтпөй. Бүгүн табалап жазгандар дагы аябай көпсүңөр. Тигиндей мындай каалагандай жазып атасыңар табалап. Аллах адилеттүү зат. Ар бириң ушу бүгүн табалагандар эртең тоогоңарга келбей кыйналасыңар, айтып коеюн. Силер адамдын ким экендигине карабай, мыйзамдуулукка карагыла. Мыйзамдуу болуп атабы же мыйзамсыз болуп атабы? Ошого баа беришибиз керек биз. Ошого көз салышыбыз керек. 11 жашар кызынын телефонун, келинчегинин телефонун балдары коркуп калыптыр. Маскачан, оружие менен кирип тинтүү кылышкан үйүн. Бул не деген бул? Бир чоң кылмышкерди кылгандай кылып атат. Бул бир эле эмес, ар бир кармаганын ошондой кылып атат. Бирөөлөрүнө наркотик ыргытып атат. Бирөөлөрүнүн үйүнө бастырып кирип ушинтип кармап атат. Тугандар, бардыгыбыз
бир болуп, мыйзам талаасындагы талапты коюп, мыйзам менен сүйлөшүп, бардыгыбыз бир позицияда турушубуз керек. Эгерде бүгүн ушинтип аныгамаса, эртең мени, бүрсү күнү дагы бирөөнү, анда биз эмне кылалы? Акыры Кыргыздын уулубуз го биз дагы, кыргызстандыкпыз го. Же Кыргызстан бир ууч эле же бир топ эле адамдарга тиешелүү экен. Андай болбойт. Ошол Ураимов Мирлан ошол эле Кемпирабадты алып калган жигит. Башын сайып, менмин деген медиа тармакты жеңип, Мекендеш ТВ маалымат борбору менен ошол жерде башын канжаага уруп, эл үчүн турган жигит. Не үчүн биз аны бүгүн мыйзамсыз алардын колуна салып беришибиз керек? Туугандар, ал жерде үйүн тинтүүгө барганда дагы 3-4 адамдын атын атаган. Эмне кылат, каякта, ким дегендей суроолорду берип, алардын арасында мен дагы бармын. Ар бирибиздин башыбызга түшүшү мүмкүн. Мен алардын андай кылганынан коркпойм. Мен Аллага ишенем. Мен бир тыйын бирөөдөн алып жеген эмесмин. Бирөөнүн мамлекетте иштеген дагы эмесмин. Ошон үчүн туугандар, биз бардыгыбыз жапатырмак бирге болуп турушубуз керек. Эртең саат 11-ге ошол республикалык УКМКга жибек жолундагы ошол жерге келиңиздер. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Эгерде мындай нерсе улана берчү болсо, сөз эркиндигине басым жасалган болот. Бир эле кайдагы өзүнө таандык эмес нерсени мойнуна таандык кылып тагып, күнөөлүү кылып, эптеп камоого аракет кылып атышат. Ушундай туугандар, келгиле кайдыгер болбойлу. Эми кечегинде Оразайым Нарматованы тигиндей кылышты. Бүгүн Ураимов Мирлан, эртең дагы бирөө, бүрсү күнү дагы бирөө. Мындай болбойт туугандар. Андан көрү, ушундай көрүнгөндүн төшөгүн андыгандан көрү, көрүнгөндүн ушинтип эсемесин андыгандан көрү, көрүнгөндүн сөзүн андыгандан көрү, андан көрү бир завод, фабрика курбайбы? Элди жумуш менен камсыз кылуучу имараттарды салбайбы? Бүгүн эмне, коррупция жоголуп, бардыгы телегей тегиз болуп калдыбы? Жок. Дагы деле коррупция бар. Аны менен күрөшпөйбү? Мына диплом маселеси Оразайымдан башталып, Оразайымдан бүттү го диплом. Сайрагүл Каратаева, өзүңөр ошентип жүрө бергиле. Мен жогоруда айттым, дагы айтып өтөйүн. Силер мендей болгула же мендей ойлонгула деп бизди мажбурлабай эле койгула. Силердин кем акылыңар бизге кереги жок. Сайрагүл Каратаева. Сайрагүл Каратаева, сен да камаласың жакында. Каматкыла, бардыгын каматкыла. Ошондуктан булар мен дагы көргөм. Атамбаевдин алдына каматам, камаласым деген нерсе болуп келген. Бирок ал доор өттү го. Бул доор дагы өтөт. Мен бирөөгө жамандык кылган жок, мен мыйзам талаасында деп атам. Ар кандай адамдар бар, мен жана жогоруда айттым. Аллага койдум, калган мына табалап аткандарга Аллага койдум. Буларга сөз жок. Мен өзүмдүн оюмду айта берем. Өзүмдүн пикиримди билдире берем.
аны мен өзүмдүн пикирим билдирүүгө укугум бар, акым бар. Аны эч ким чектей албайт. Өзүмдүн оюмду айтпай коюш үчүн, өзүмдүн пикиримди билдирбей коюш үчүн биз анда бир мындай эч нерсеге акыл жетпеген, оңго айдасаң оңго, солго айдасаң солго кете турган мал болушубуз керек. Жок, биз адамбыз. Бардык президенттер, келген президенттин баары эле Мадымаров менен көрүшөт, булар дагы ошо менен. Ким бийликте мыйзамсыз иштесе же адилетсиз жолго көп басса, ошолор адилеттүүлүктү талап кылгандар менен сөзсүз күрөшөт. Себеби айыбымды ачып койбосун деп. Алмазбек Бакиров, сен кимсиң? Мен Кубанычбеков Нурбекмин, көрүп аткан эле адаммын. Ким элем? Сага ким керек? Ушундай туугандар. Келгиле бардыгыбыз биргеликте бирдиктүү бололу. Бул кетиш эч кимге абийир алып келбейт. Айрыкча бийликке абийир алып келбейт. Мындай болбойт туугандар. Мен бир эле Мирлан Нурайымов эмес, мага жагабы, жакпайбы, кызыгы жок, мен ар дайым өзүм пикирим билдирип келгем. Мыйзамдуу болуп атабы, мыйзамсыз болуп атабы, ким болсо ошол болсун, мага кызыгы жок. Мындан нары дагы билдире берем. Эгер туура эмес, мыйзамсыз болгон болсо. Биз бир багыттуу эле болуп туруп албайбыз. Мына фейктер, боттор, троллдор аябай тойгуздуңар чындыгында. Кыргызды бөлүп жарган мына силерсиңер. Бекинип алып жүзүңөр жок. Ойду тоону сүйлөп, ар нерсени сүйлөп, Кыргызды экиге бөлгөн мына силерсиңер. Бийлик мына силерге окшогон, жүзү жок, ар кандай маалыматты таратып, акарат кылган адамдардын үстүнөн иштеш керек эле. Алардан айырмаланып, биз ар дайым өзүбүздүн аты жөнүбүз менен, туулган жылыбыз менен, кайсыл жерде жашаганыбызды көргөзүп, телефон номерлерибизди койгозуп, жүзүбүз менен түз эфирге чыгып айтабыз, айтсак дагы. Аны душман көрбөш керек. Мына окшогон ар кандай иттин, мышыктын сүрөтүн коюп алып, ит мышыкка окшогондор, каяктагы бир аттарды жазып алгандар, мына силер Кыргызды бөлүүчүлөрсүңөр. Биз ар дайым жүзүбүз менен айтабыз. Силердин дагы башыңарга келет ушу Русланбек Караев, могул жерде Алтынбек Жыңгышбаев деген окшогон. Силерге дагы келет. Тимур Тилеков эмне деп айып коюшуптур. Бир постко комментарий жазган имиш. Ал комментарийси менен бийликти басып алам деген имиш. Бийликти комментарий менен басып албайт, бийликти басып алам дегендер кашадан ашат. Мына ошолорду айтса болот. Ошондуктан туугандар, келгиле жалпыбыз биргеликте туралы. Мен жеке өзүм мен мындай нерсеге макул эмесмин. Каалагандай калчап, өзүм билем, өтүгүмү төргөйлөм дегенге мен макул эмесмин. Мага ошону толтургандай. Туура, Талант Абдуллаев, андайлар көп. Азыр алар чыкпайт. Айтчы не жакпайт, Алтынбек Жыгышбаев. Мен бир нерсе жагат, жакпайт деген жокмун. Мыйзамдуулукту айтып атамын, түшүнөсүңөрбү силер? Мыйзам боюнча чакыруу берет. Палянчаев палянча, палянчанчы күнү, саат палянчага, моондой жерге келиңиз. Сизден сурак алабыз же сурайбыз, моондой иш менен деп билдирүү берет. Эгерде ошо билдирүүнү бергенден кийин адам барбай койсо, баш ийбей койсо, же тоготпой койсо,
Анан ошентип үйүнө барып басып, колу бутун кайрып, кармап кетсе жарашат деп атам. Эч нерсе бербей туруп эле, түп-түз эле үйүнө келип басып, алып кетип, 1 сааттан келип, үйүн чачып, тинтип, бул мыйзамсыз. Күнөөсү болобу, болбойбу айырмасы жок. Биринчи билдирүү берет. Качып кеткен жок, күндө жүрөт көчөдө. Артынан 2 машина ээрчип жүрөт күндө. Кайерге барып атат, не тамак жеп атат, кандай кылып жатып атат, кантип туруп атат. Аны билгенден кийин эмне кереги бар аны барып басып алып билдирүү берет биринчи. Камабайбы мына азыр Акылбек Жапаровду 30 жылдан бери келатат. Эмне сүттөн ак бекен? Бийликте отурат го кайра. Айтчу сөздөр көп туугандар. Мугалимге күйөөгө чыгам дегенге жеткиребиз деди. А кайра бир мугалим бир тентек баланы бир аз тарбиялап койгон үчүн жумуштан алынды. Сөзү менен иши дал келип атабы? Эч качан. Дал келген жок. Мага акыл үйрөтөрбөй келем, нерде силердин кем акылыңардын кереги жок мага. Мындай сөзүңөр болсо жүзүңөр менен чыгып айткыла. Мен силерден айырмаланып, бийликтин тушунда, бийлиги бар кезинде өзүмдүн чындыгымды, өзүмдүн көз карашымды адилеттүүлүккө үндөп айтам. Силерге окшоп мен бир жерими кысып, бийликте эмес маалында коркуп жатпайм. Мага таандык мүнөз эмес ал. Садыр Жапаровду да колдоп чыкканбыз убагында. Эч кимден коркпой, үркпөй. Ал кишини дагы билебиз. Ошондо бүгүн айланасында мынантип мактап, жактап этегине намаз окуп аткан бирөөң дагы жок болсун ошондо. Үн каталган эмессиң, кеп башыңарды ойлоп. Бүгүн мен кыргыздын уулумун, кыргыз үчүн башымды саям деп өзүңөрчө акылдуу болбой эле койгула. Жөнөкөй катардагы жүргөн мага окшогон жарандарга акылдуу болуп, басымдуулук кылбай эле койгула. Силер ким экениңерди мурунку бийликтин тушунда эле көргөзүп койгонсуңар, бүгүнкү фанаттар. Бүгүн мен эч ким камабайт, мен колдогон адам келип калды, эмне десем да жараша берет, кимди жамандасам дагы боло берет дегендей. Бул жигиттик эмес. Бир эки жигитиңер сүйлөп атат кайра-кайра. Бирөөнүн да үнүн уккан эмесмин мурда. Бирөөнүн да үнүн уккан эмесмин. Ал жигиттик сапат эмес. Ушундай туугандар, мына өзүңөр деле күбө болуп атасыңар. Ар кандай бир адамдын атына жарашпаган аттар менен кирип алган мына фейк троллдор ар кандай нерселерди жазып атат. Өзүңөргө буйрусун бардыгы. Не деп каргап аткан болсоңор, баары өзүнө буйрусун. Туугандар, эфирди кыскараак кылайын. Эртең саат 11-де ошол жерден жолугушабыз. Ошол жерден көрүшөбүз. Эртең биз ошол жерде саат 11-де болобуз. Мына чындык, адилеттүүлүк, акыйкаттык, мыйзамдуулук, тартип, тазалык дегендер ошол жерге келиңиздер. Биз мыйзамдын чегинде ар дайым талап кылып келгенбиз, дагы кыла беребиз. Кыргызстандын 100 миң, 150 миң деген адамын булар сындыра албайт. Мыйзамсыз сындыра албайт. Эгерде мыйзамсыз болсо, ал башка маселе эле. Мына азыр кече Баткенде бир журналист кызды дагы чаап жиберди. Не болду? Ал кызды коркутуп атышат, үркүтүп атышат. Мына бизде азыр эмне деген заман келет. Ушундай туугандар, кыскача мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мындай фейковый аккаунттарга жабынгандарга ишенмеңиздер.
Булар адам деле эмес, мен адам катары деле көрбөйм. Булар тек гана мындай бир бүлөк салуучу инсандар. Адам сөрөй, эки буттуу айбандар десем деле жаңылышпайм. Ушулар бийликти да жаман көргөзгөн ушулар, бийликти да анга түртүүчүлөр ушулар. Үндөбөй жүрүп, артынан бычак уруучу ушулар. Жазгандарынан эле билинип турбайбы ким экендери. Энеден эмес эшектен туулганын төрөлгөнүн далилдеп атышат. Мына ушундай туугандар, кыскача бул эфирди бөлүшүп коюңуздар. Мен түшүндүрдүм окшойт. Жаңы киргендерге да айтып коеюн. Болгону бир постко бир комментарий жазган имиш. Аны ал жазган эмес. Аны өздөрү дагы таппай атат. Жок ал. Мен жогоруда айткандай, өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди сөз менен эмес, жазуу менен эмес, биз кандай жеткиришибиз керек адам катарында? Эмне кылышыбыз керек? Ар бириңиздер ойлонуп көрүңүздөр. Бул мына азыр коррупционерлердин баардыгы эле мисалы эркиндикте жүрөт. Кыргызды тоноп жегендер. Ошолордон баштасын. А мамлекеттик кызматта бир күн иштебеген жигит кыздарды алып барып эмне табат алардан? Бүгүн чындыкты айта албасаң, эртең айтканың менен пайда жок дегендей, биз ар нерсенин убагында, учурунда айталы. Жаап жашыра турган эч нерсе жок. Президентке баш ийбесеңер ыймандан чыгасыңар, өзүң кандай болсоң президент өзүңө жараша. Мындай да, эгерде эл башында турган адам жана анын тегерегиндеги кызмат адамдары мыйзамдуулукту сактаса, эл дагы кыңк дебейт, адилеттүү болуп атат, мыйзамдуу кетип атат дейт. Эгерде жазылган мыйзамда башка, бирок кылып аткан иш башка болуп аткан болсо, бул адилетсиздик. Буну мен бир нече жолу айттым. Дагы айта берем. Адилетсиздик. Ошон үчүн мыйзамдуулук деп келейтабыз. Айжигит Курманбеков кетип калдыңар. Ооба, эртең саат 11-де ошол жерден жолугабыз туугандар. Бизге деле ар кандай коркутуулар, жазуулар болуп келатат. Антебиз, мынтебиз, азыр эле мынерде өзүңөр дагы көрдүңөр туугандар, жазып атат, камаласын. Эгерде тагдырыбызга ошол жазган болсо, аны дагы көрөбүз. Бирок ал жактан тагдырыбызга аман эсен чыгууну жазган болгон болсо, аны дагы көрөбүз. Бирок силердин тагдырыңарга эмне жазылды, аны дагы көрөсүңөр. Ошондуктан бирөөгө көр казсаң, кенен каз, өзүң түшүп калышың мүмкүн дейт. Мен бирөөгө көр казган жерим жок. Мен болгонум болгондой гана айтып атам. Манасбек Паязов. Мен ал киши жөнүндө сөз кыла элекмин азыр бул жерде. Ал киши жөнүндө сөз айтылган жок. Бир аз карап алып туруп анан жазсаңар, оозуңарга келгенде эле жаза бересиңерби? Мына ошон үчүн туугандар, мыйзамдуулукту биз талап кыла беребиз. Качан мыйзам орной турган болсо, эмне үчүн биз колдошубуз керек? Колдошубуз керек. Эмне үчүн биз кубаттабашыбыз керек? Кубатташыбыз керек. А эгер андай болбой аткан болсо, биз
кантип биз колдошубуз керек. Ушундай туугандар, кыскача эми булар мен чындыгында адам деп түшүндүрүүгө аракет кылам. Чындыгында кээде булар түшүнбөйт чында мына фейк троллдорчу. Мен билем кандай адамдар отурат, каерде отурат, буга чейин биз көргөнбүз кандай жерде отурат. Буларга маалымат кантип кирет, кантип булар каралап жамандайт, анын баарын билебиз биз. Ушундай туугандар, бизде азыр эптеп кармап, алып барып, көө жабып, жамандап, жаманатты кылууга гана иштеп атат да. Ошон үчүн биз бул жолдон кайтпайбыз. Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук деген жолдон кайтпайбыз. Алла өмүр берген болсо, ден соолук берген болсо, бул жолдон кайтпайбыз. Биринчиден ошол бийликтин тегерегинде көзгө көрүнбөгөн чиркейге окшогон эртең анга түртүп баруучу бийликте ошол адамдардан тазаланыш керек. Буну мен эмес, жогорку кеңеште президенттин жакын кудалары деле, жакын санаалаштары деле байкап калгандар айтып атат. Биз эмне ошол айланаңдагы жанакындай жарга түртүүчүлөрдөн сактаныңыз дегенибиз биз эмне кара ниеттигибизби? Бул адал, хак көз карашта экенибизди билдирет да, чын жүрөктөн. Ушундай туугандар, мен бирөөгө көр казган жерим жок. Ар дайым чындыкты, адилеттүүлүктү айтып келебиз. Колдон келишинче, паам парасатыбыз жетишинче айтып келебиз. Менин азыр айта турган сөзүм мыйзамсыз кармап кетти. Болду, башка сөз жок бул жерде. 11 жаштагы кызынын телефонун алып, келинчегинин телефонун алып, өзүнүн телефондорун алып, баардыгын алып кетишти. Үйүн тинтип, балдарын коркутуп, жүрөгүн түшүрүп коюшуптур. Бул адамдарга мен жогоруда айткандар көңүл бөлбөй эле кой дегениңиздерчилик бар экен. Мейли туугандар, эртең Кудай буйруса саат 11-де ошол жерден көрүшөбүз туугандар. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Эртең дагы ошол жеринен маалыматты бөлүшөбүз, Кудай кааласа. Эмне болуп атат, кандай болуп атат? Сиздер эртең келүүгө мүмкүнчүлүгү жоктор бөлүшүп, маалыматты элге жеткирип туруңуздар. Биз ошол жерден маалыматты алып берип турабыз. Аман болуңуздар туугандар, бөлүшүп коюңуздар.